кие турган носкине чейин өзүнүн жактыруусу, өзүнүн каалоосу менен тандалат. Ошондуктан смертельно сильно сүйбөсөң калган жигиттер сүйүп. Бир уруп тандап тур, анан үйлөнгөндөн смертельно сүйүп жата бериш керек. Ошол эле кыз төрөгөнгө даяр болобу? Ошол эле кыз үй бүлөлүк жашоого даярбы деген суроо да. Ата энесиге ыза берип атат. Андай баланын эмне кереги бар, туурабы? Ата энесиге ыза берген адам. Мына лимузин менен барам. Мага 2 лимузин алып келесиң. Бир балалуу болгондон кийин ошол чааржыланга ажыдарга айланат да ошондон кийин бошонуп көр. Сен өзүңө намаз окуган кыз ал дейт да. Анткени ал сен эртең жашоодо сени түшүнөт дейт да. Жактырып баягы жактырууң сүйүүгө айланат да. Сен алдың мужеч, никедин кайын отон, кыз болбой алдың, не кыласың? Сен аны жактырасың. Не айтасың, мен текшерип көрөйүн, сен анан үйлөнөм деп. Мен мисалы үйлөнөм дедим эле текшертип тур анан. Кир жуугузуп, тамак кылдырып көрүп, жашап көрүп, анан кийин бир аз жакпай калгандан кийин болбой калды окшойт деп коет.